Амансыздарбы, жалпы кыргыз калкым саналуу мүнөттөрдөн кийин биздин эшигибизди какылап 2024 жыл кирип келет. Деги эле жаңы жылды өзгөчө шаан шөкөт менен тосконубуз менен жаңы жыл жөнүндө маалыматтарды кандай билебиз? Келиңиздер, бүгүнкү биздин тесттик сурамжылообуздан бирге көрүп, айрым суроолорго сиздер дагы кошо жооп берсеңиздер болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жылы бою көрсөтүүбүздүн аягында жалпыңыздарга суроо узатып, ага туура жооп берген замандаштарыбызга белек ыйгарып келдик. Бүгүн да биздин жеңүүчүбүз бар. Бул жеңүүчүбүз берилген суроого алгачкылардан болуп жооп жөнөткөндүгү үчүн жеңүүчү аталып, өз белегинин ээси болду. Сиз дагы жыл тогушуп жаткан учурда өзгөчө маанайга ээ болуп, белекке ээ болгуңуз келеби? Анда биздин көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барыңыз, дагы суроолорго жооп бериңиздер. Келиңиз, биз сизге жаңы жыл жөнүндө суроо берели. Белекке жооп бериңиз, дагы Аяз атадан белек алган сыяктуу бизден дагы белек утуп алыңыз. Даярсызбы? Макул, бериңизчи. Жаңы жылдын символу болгон жемиш кайсы? Жаңы жылдын символу болгон жемиш. Мына арча немес эмеспи? Жемиш. Жемиш. Жардам керекпи? Банан деп ойлойсуз, Банан, ананас. Болушу мүмкүн деп ойлойсуз. Болушу мүмкүн. Келиңиз, мен сизге 4 вариантты айтайын. Ушул 4 варианттын ичинен жаңы жылдын символу болгон жемиш кайсы экенин сиз белгилеп беришиңиз керек. А варианты ананас, Б варианты банан, В варианты мандарин, Г варианты апельсин. Мандарин. Мандарин? Мандарин. Ишенимдүү жооп бердиңизби? Ооба, мандарин болушу. Келиңиз, анда кичинекейиңизде Аяз атага ыр айткан белеңиз? Эсте жок. Элиңиз азыр айтып бериңизчи ошолорду. Жок, эсте жок, мен Анда сизден жалпы кыргыз элине жаңы жылдык куттуктоо болсун. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Келе жаткан 24-жылдын жаңы жылыңыздар менен ушу бардык жакшылыктарды, ийгиликтерди, бардык жактан ийгиликтерди каалайбыз. Азаматсыз, негизи эле биз берген суроого туура жооп бердиңиз. Муну ар бир эле жаңы жылды тоскон замандаштарыбыз билет болушу керек. Жаңы жылдын символу болгон жемиш бул сиз жогоруда айтып өткөндөй мандарин. Туура жооп бергендигиңиз үчүн биз өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бул чакыруу баракчасын беребиз. Учурда жүрүп жаткан тасмалардын бирин көрүп келесиз деген ишеничтебиз. Макул, рахмат чоң. Сиздерге да ийгилик. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, өзүңөрдөн. Бүгүн Балаттын айланасында кандай максат менен? Ушу айланып жүрөт элек. Жаңы жылды жылда майрамдайсызбы? Жок. Негизи майрамдабайсыз ончо эле. Айылда эле балдар менен чыгып коем. Келиңиз, мен сизге бир суроо берем. Туура жооп берсеңиз, анда Аяз атанын колунан белек алгандай эле биз дагы сизге белек беребиз. Санта Клаус Аяз атанын кайсы өлкөдөгү аталышы? Белкем. Такыр билбейсиз. Келиңиз, мен сизге 4 вариант айтам, жардам иретинде. Туура жооп берген болсоңуз, белекке ээ болосуз. А варианты Австралия, Б варианты Америка, В варианты Африка, Г варианты Европа. Австралияда Аяз атанын Санта Клаус деп айтабыз, Жоңуңузга ушул жоопко токтолосуз. Азаматсыз, кичинекей бала чагыңызда Аяз атага ыр айтчу белеңиз? Айтчумун. Келиңиз, анда азыр айтып бериңизчи бизге. Жок. Аяз ата, келиңиз. Колуңузду бериңиз, жаңы жылды куттуктап, подаркадан бериңиз. Азаматсыз, биз сизге подарка берели деген элек, белек берели деген элек, а бирок сиз Санта Клаус Аяз атанын кайсы өлкөдөгү аталышы деген суроого Австралия деп туура эмес жооп берип койдуңуз. Тилекке каршы биз сиз менен коштошобуз. Саламаттарыңыз. Саламаттарыңыз. Санта Клаус Аяз атанын кайсы өлкөдөгү аталышы? Америка. Туурабы? Кайсы булактарга ишенip айтып атасыз? Өзүм эле. Өзүңүз эле? Келиңиз, мен сизге суроо тест түрүндө түзүлгөн 4 вариант айтайын. Америка деген жооп барбы, жокпу карайсыз. А варианты Австралия, Б варианты Америка, В варианты Африка, Г варианты Европа. Санта Клаус Аяз атанын кайсы өлкөдөгү аталышы? Америка. Америка. Туура жооп бердим деп ойлоп атасыз? Ооба. Толугу менен. Канча пайыз? 100. Азаматсыз, демек сиз
100% туура жооп бердиңиз, а бирок белекти алуу үчүн билесизби, бала чагыбызда биз Аяз атага сөзсүз түрдө ыр айтып берип белек алчубуз, Азыр ыр айтып бериңизчи, келиңиз. Жалпы кыргыз эли сиздин Аяз атага айткан ырыңызды уксун. Аңшы бол. Боло берет. Merry Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Азаматсыз, жаңы жылыңыз менен негизи эле биз берген суроого туура жооп бердиңиз. Анын ичинде сиз Санта Клаус деп табуу менен бирге эле англисче дагы ыр айтып бердиңиз, өзгөчө. Демек, өнөктөшүбүз Семитей кино театрынан биз сизге бул чакыруу баракчасын белек катары беребиз. Бул баракча сиздики. Учурда жүрүп жаткан кыргыз тасмаларын көрүп келсеңиз болот. Рахмат. Жыл сайын жаңы жылга жаркын ар бир өлкөнүн борбор шаарларында жана ошондой эле ар кайсы ири шаарларында бул сыяктуу өзгөчө балатылар орнотулат. А бирок сиздер, урматтуу замандаштар, алгачкы Орто Азияда балаты кайсы өлкөдө орнотулганын билесизби? Анда кийинки сурамжылоо дал ушул суроо боюнча болмокчу. Орто Азия чөлкөмүндө алгачкы балаты кайсы өлкөдө орнотулган, тагыраак кайсы өлкөдө жасалган? Россия боюнча. Россия болсо керек. Россия болсо керек деп ойлойсуз, Россия Орто Азияга киреби? Жок. Кайсы өлкөдө ойлойсуз ошону? Билбейсиз. Келиңиз, мен сизге 4 өлкөнүн атын айтайын. Сиз ошол 4 өлкөдөн кайсы өлкөдө балаты алгачкы жолу жасалган экенин мага белгилеп бериңиз. А варианты Казакстан, Б варианты Кыргызстан, В варианты Өзбекстан, Г варианты Тажикстан. Казакстан. Казакстан. Бул сиздин акыркы жооппу же дагы башка жоопту тандайсызбы? Макул, Өзбекстан. Өзбекстанбы, Казакстанбы? Өзбекстан. Өзбекстан. Акыркы жооп. Азаматсыз, негизи эле жооңуз туура болду деп ишенип атасызбы? Жок. Жок. Келиңиз, анда жоопту билгиңиз келеби? Ооба. Ал үчүн бизге Аяз атага айтып берген ырларыңыздан бирди айтып бериңиз. Дароо эле биз сизге жооптун туура же туура эмес экендигин аныктап берели. Кайсы ырды айтат элеңиз Аяз атага? Мен ишер билбейм. Аяз ата үй салды. Билбейсиз. Такыр ыр билбейсиз. Келиңиз, анда жалпы кыргыз элине куттуктайтыңыз. Баарыңызга жаңы жылыңызга келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баштан баарыңыздар жаңы жылыңыздар менен. Баарыңыздар келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Чындын соолук 2024 жылды жакшы күтүп алууну каалайм. Азаматсыз, биз сизге жооңуздун туура же туура эмес экендигин айталы. Тилекке каршы сиз туура эмес жооп бердиңиз. Алгачкы Орто Азияда алгачкы балаты бул Өзбекстанда жасалган дедиңиз, бирок Өзбекстанда жасалган эмес экен. Тилекке каршы биз сиз менен коштошобуз. Орто Азия чөлкөмүндө алгачкы балаты кайсы өлкөдө орнотулган, тагыраагы жасалган? Россия эмеспи? Деп ойлойсуз? Деп ойлойм, ооба. Билбейт бул Мен сизге 4 вариант айтам. Ошонун ичинен сиз бизге туура жоопту айтышыңыз керек. А варианты Казакстан, Б варианты Кыргызстан, В варианты Өзбекстан, Г варианты Тажикстан. Казакстан эмеспи? Адаштымбы? Дагы ойлонуп көрүңүзчү. Кыргызстанбы анда? Кыргызстан анда. Дагы ойлонуп билбейм башкасын. Акыркы токтолгон жооңуз Кыргызстан? Азаматсыз, бул маалыматты каяктан билесиз? Мен оюмча ушу мисалы Өзбекстан, Тажикстанда вряд ли. Бизде мындай кичине не калкпыз го, кандай десем, продвинутый. Может, бизде болгон чыгар деп ойлойм да. Азаматсыз, сиз суроонун жообун туура таптыңыз. Азия чөлкөмүндө алгачкы балаты Кыргызстанда 1895 жылы орнотулган экен. Жалпы маалымат үчүн да айта кетели. Андан кийин Алматы шаарында, андан кийин Өзбекстанда орнотулган экен. Суроонун жообун туура таптыңыз. Эми сизден бир нерсе сураналы. Кичинекей бала чагыңызда Аяз атага ыр айтууга камданат белеңиз? Ооба. Кайсы ырды айтат элеңиз көбүнчө? Мен унутуп калдым, бирок ишенет элек да. Кичинемде мен эсимде, мектептен барып 1-класста Аяз атанын жанында туруп, мага ошондой сезилгенде баягы муздун баягындай суу кургандай болуп, жана үйгө айтып барган эсимде да, ой, кадимкидей не Аяз атанын жанында муз экен, мындай суу курат экен депчи. Бүгүнкү күндө балдарыңызга ыр жаттатасызбы жаңы жыл жөнүндө? Балдарым чоңоюп калды. Эсиңизде калганы барбы?
эми в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была деп бурдайт элек. Азаматсыз эң шайыр, эң активдүү катышкан замандашым болдуңуз. Суроого да туура жооп бердиңиз. Орто Азияда алгачкы балаты Кыргызстанда жасалган экен. Туура жооп бергендиңиз үчүн жана активдүү катышуучу болгонуңуз үчүн биз сизге өнөктөшү Семетей кинотеатрынан эң сонун чакыруу билетти сизге белек катары беребиз. Учурда жүрүп жаткан чет элдик жана кыргыз тасмаларды көрүп келсеңиз болот. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Негизи эле Аяз ата бар деп ишенесизби? Жок. Эмнеге? Ал жаш мезгилдеги Бала чагыңызда ишенчү. ооба. Азыр ишенбейсиз. Ооба, уже. Анда мен сизге Аяз ата жөнүндө суроо берейин. Аяз атанын мекени кайсы өлкөдө деп эсептелет? По-моему, Финляндия ушул жактар болуш керек, Россия ушундай. Азаматсыз, келиңиз, мен сизге. Америкада болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Ооба. Мен сизге 4 вариант окуйм, ошонун ичинен туура деп бир вариантты белгилеп беришиңиз керек. А варианты Лапландия дейт, Б варианты Америка, В варианты Антарктида, Г варианты мекени жок. Так. Мекени жок болушу мүмкүн. Аяз атанын мекени жок деп эсептейсизби? Ал жылы бою каерде жүрөт деген суроо болот да. Антарктидабы? Антарктида мен. Бул жерде Антарктида деген дагы бар ооба. Бирок Антарктида мекени, Америка, Лапландия мекени жок деген дагы жоопторубуз бар. Сиздин акыркы туура деген вариант. Антарктида. Азаматсыз. Бир жоопту белгиледиңиз, бирок туура эмес белгилеп калдыңыз. Келиңиз эми жалпы жаңы жыл жөнүндө ырларды бала чагыңызда Аяз атага ишенсеңиз айткан чыгарсыз, ыр айтып бериңиз. Жок, андай. Анда калып айтыңыз. Ушу жалпы мекендештериме 2024-жыл жаланган ийгиликтердин жылы болсун. Мекенибиз тынч болсун. Ар дайым Кыргызстаныбыздын желеги желбиреп, жакшы болайлы. Тынчылык болсун. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Бала атага келипсиз. Негизги келген максатыңыз? Жөн эле айланып кетели деп. Быйылкы бала аты жактыбызбы? Ооба, жакшы болуптур. Бала чагыңызда бала жасайт белеңиз? Кандай? Бала чагыңызда бала атыны коозойт белеңиз? Ооба. Эмне менен? Бар нерсе менен, жылтырактар менен. Азаматсыз. Аяз атанын мекени кайсы өлкө? Варианттар бар. Бар ооба. Бирок сиз кайсы өлкө Аяз атанын мекени деп эсептейсиз? Аяз ата негизи суу өлкөлөр болсо керек. Ошондой деп ойлойм. Дайым кар жаап, суук болуп турган жактар болушу мүмкүн. Анда мен сизге тагыраагы 4 өлкөнүн атын атайын. Мына ушул өлкөлөрдөн кайсы өлкө Аяз атанын мекени деп эсептелет? Таап беришиңиз керек. А варианты Лапландия, Б варианты Америка, В варианты Антарктида, Г варианты Аяз атанын мекени жок. Антарктидада суу. Бирок Лапландия. Лапландия. Эмне үчүн Лапландия деп жатасыз? Лапландияда абдан суу өлкөлөрдүн бири. Аяз атага ыр айтчу белеңиз кичинекеңизде? Аяз атага айтканбыз. Кандай ыр айттыңыз эле? Анда келиңиз, Аяз ата келиңиз. Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз. Жаңы жылды куттуктап, подаркадан бериңиз. Азаматсыз, сиз суроого жооп бердиңиз, биз белектерден сизге берип өтөлү. Аяз атанын мекени жогоруда сиз айтып өткөндөй Лапландия өлкөсү болчу. Ана ушул өлкөдөн Аяз ата дүйнө жүзүнө чыкса бат жегитет деген ишеним менен Аяз атанын мекени Лапландия деп эсептешкен экен. Бул белек сизге Семетей кинотеатрынан белек таласта учурда жүрүп жаткан эң сонун кино тасмаларды көрүп келесиз. Рахмат чоң, жаңы жылыңыздар менен. Электр гирляндалары чыкканга чейин бала атын эмне менен коздошкон? Асын билбедим. Билбейсиз. Такыр. Жок. Келиңиз, мен сизге 4 вариант айтайын, бирөөсүн туура деп таап бериңиз. А варианты шаар менен коздошкон дейт. Б варианты шам менен. В варианты кагаз менен. Г варианты коздошкон эмес. Шам менен окшойт. Эмнеге? Билбейм, ошондой деп ойлойм да.
Шам менен косушкон деп ойлойсуң. Бирок сиз бизге туура жоопту бере алдыңыз. Электр гирляндалары пайда болгонго чейин бизде балатыны шам менен жана ошондой эле ар кандай таттуу момпосуйлар менен косуп келишкен экен. Суроого туура жооп бердиңиз, азаматсыз. Демек 2024-жыл азыркы сиз бизге жооп берип белек утуп алгандай эле ийгиликтүү жылдардан болсун сиз үчүн. Сизге суроого туура жооп бергендигиңиз үчүн өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бул билетти белек катары беребиз. Учурда жүрүп жаткан кино тасмаларды көрүп келсеңиз болот. Рахмат сиздерге да, саламат болуңуз. Бала чагыңызда Аяз атага ишенет белеңиз? Бала чагымда ишенет элем, азыр жок. Азыр жок, Кыргызстанда Аяз атаны эмне деп атайбыз? Аяз ата? Азаматсыз. Ал эми биздин сурообуз сизге бере турган. Татарстанда Аяз атаны кантип аташат? Аяз ата Деп аташат деп ойлойсуң. Сизге маалымат иретинде айтып өтөйүнбү? Ар бир өлкөдө Аяз атанын аталышы ар кандай экен. Татарстанда кантип аташат? Татарстанда Аяз ата деп эле атаса керек. Келиңиз, мен сизге 4 вариант окуйм. Мына ошонун ичинен кайсы вариант туура келет, сиз белгилеп бериңиз. А варианты Аяз ата деп эле аташкан дейт, сиз айткандай. Б варианты Кыш бабай. В варианты Дед Мороз, Г варианты Санта Клаус. Экинчи вариант го дейм. Кандай деп аташат? Дед бабай дедиңизби? Кыш бабай. Кыш бабай. Бул жерде Аяз ата, Дед Мороз, Санта Клаус дегендер да бар. Кайсы вариант туура? Экинчи жолу сурап жатам. Санта Клаус да аташабы? Билбейм да, сизден сурап атпаймынбы? Кыш бабай. Кыш бабай. Акыркы жооппу? Кыш бабай. Жообум туура болду деп атасызбы? Дед Мороз орусча, Аяз ата деп бизде кыргыздар деле айтат. Анан Санта Клаус деп бизде негизи эле айтпаса керек. Татарча ошондой эле болот го. Ошондой эле болот деп ойлойсуң. Жооптун туура же туура эместигин билгиңиз келеби? Ооба. Бир шарт менен. Аяз атага кандай ыр айтат элеңиз, ошол ырды айтып бериңизчи. Жаңы жыл жөнүндө ыр билесизби? Жаңы жыл жөнүндө кичине эстеп билчүбүз азыр. Кичинекейинде айткандарлардан болот. Аяз ата үй салды, айнегине гүл салды. Айнегинен карасак, жөмүчүнү бир салды. Азаматсыз. Демек, бул да бала чактагы эң позитивдүү ырлардын бири болгон. Сиз биздин суроого туура жооп бердиңиз. Башында эле туура жооп бергенсиз. Аяз атанын Татарстанда аталышы бул Кыш бабай деп аталат экен. Суроого туура жооп бергендигиңиз үчүн өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын сизге беребиз. Учурда жүрүп жаткан кино тасмаларды көрүп келсеңиз болот. Жалпы кыргыз элине жаңы жылдык куттуктоо. Жалпы Кыргызстанды ошондой эле үй бүлөмдү өзгөчө 2024-жыл жаңы жыл менен куттуктайм. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, ынтымак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жыл тогошоор алдындагы телетесттин чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Биздин замандаштарыбыз жаңы жыл жөнүндө маалыматтарга кандай жооп бергендигине ортоктош болдуңуздар. Ал эми кийинки суроого сиздер жооп бериңиздер. Италияда Аяз атаны эмне деп аташат? А. Ноно Тедди, Б. Бобо Наталья, В. Бобо Клаус, Г. Санта Клаус. Эгерде ушул 4 варианттын кайсынысы туура деп эсептесеңиз, анда 0221 коду менен 392121 номерине WhatsApp аркылуу өзүңүздүн туура деген жообуңузду узатыңыз дагы биздин өнөктөштөрүбүздөн белектерге ээ болуңуздар. Сиздер телетест көрсөтүүсүнүн жаңы жыл алдындагы майрамдык чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Ылайым жаңырып жаткан жылыбыз жалпыбызга ийгиликти алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен.